Айлық аз, дерлік іш жоқ. Бары базар менен. Кішіне арзандаса елге де жақшы болмақ та. Шуны контролдап кішіне өкмөт, мамлекет дегендей. Азиза Гаипова азык-түлүктүн кымбаттыгына кабатыр. Ал асман тиреген баалар карапайым калктын капчыгына туура келбестигин айтат. Кішіне арзандаса елге де жақшы болмақ та. Шуны контролдап кішіне өкмөт, мамлекет дегендей. Бізде негіз өзі мамлекет жоқ шет контролдаған адам жоқ та. Анан күрүштөр негизи биздин өзүбүздөн чыгат го. Ушулар деле кичине арзан болсо болмок да, 150ден алып атабыз. Мен Россиядан жакында келдим, Россиядан кымбат да бuyakчы, туурасы элечи. Россияда жашаса болот, ал жакта айлык бар, иштесең болот. А бул жерде иштейин десең айлык жок. Же иш жок. Анан базардын мемеси багасы бул. Вообще кымбат да негизичи. Картошка, пияз эле кичине чөнтөккө ылайыктуу. Калганы баардыгы кымбат. Кымбатчылыкка алуучулар эле эмес, сатуучулар да нааразы. Соодагер Кымбат Юлдашева болсо базарда күнүмдүк азык-түлүк товарларын жана жашылча жемиш сатат. Ал баанын жогорулоосу алуучулар менен сатуучулар ортосунда ыңгайсыздыктарды жаратып жатат дейт. Жем бар жок эле кымбаттап кетти да. Азыр эч нерсени арзан алууга эм болбойт да. Бар жок эле кымбат. Өтө кымбаттап кетти да. Сахырлар, мисалы үчүн, сахырды жок, даже алайын десең оптунда деле жок. Азыр билбейм, эми келсе келип калгандыр, бирок кымбат. Серепчилердин айтымында соңку айларда азык-түлүктүн кымбаттоосуна аймакта жетишээрлик деңгээлде азык-түлүктүн өндүрүлбөгөндүгү да себеп. Ошондой эле жергиликтүү деңгээлде иштин пландуу жүрүшү мезгил талабы дейт. Дыйкандын өндүргөн продукциясы көп болсо ошончолук арзанчылык болот да. Арзанчылык болот. Ошон үчүн элибизде 180 градуска поворот жасабасак болбойт кызым. Элди өзү өндүрүп жей турган деңгээлге жеткизиш керек. Жергиликтүү бийлүү акимияттар, департаменттер, айыл чарбасы боюнча ар бир айыл өкмөткө мынанча продукция өндүрөсүң деген пландарды жеткизиш керек. Базар баасы кымбат деген менен тийиштүү кызматтардын маалыматында баанын жогорулоосу мыйзамда белгиленген чектен ашкан эмес. Казакстандан кирген ундар көтөрүлгөн, ошолор боюнча. Мариямдар көтөрүлгөн эмес. Кыргызстандан өндүрүлгөн ундар көтөрүлгөн эмес, бирок ошол Казакстандан келген ундар өскөн 50 сомго. 20%га өскөн болсо, ошондо өкмөт чечим кабыл алат, ушул көзөмөл киргизилсин, чектелсин десе, бизге берет ошондо. Полномочияны бергенден кийин биз ошонун негизинде гана биз чектей алабыз. Биз түшүрбөйбүз, бирок чектейбиз. Бааны чектеп коебуз. Мамлекет социалдык жактан маанилүү товарларга, тагыраагы, un, кумшекер, өсүмдүк майы жана башка товарлардын баасын турукташтыруу максатында экспортко тыюу салуу, импортко колдоо көрсөтүү аракетинде. Ага карабай абалдын жеңилдегени байкалбайт. Маселен, кумшекердин баасы Баткен шаарында 100 сомго жогорулаган бойдон арзандаган эмес. Айжамал Абдыкарова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа.